Бул оорулуу бизге көздүн көрүшүнүн начарлашы менен келип түшкөн. Андан тышкары дагы акромегалия симптому бул баш сөөктө жана кол бут сөөктөрүнүн чоңоюп кетиши менен келген. Буга чейин 4 жылдан бери дарыланып, ар кайсы жерде дарыланып жүргөн, бирок диагноз туура коюлуп, туура дарыланбай жүргөн. Азыр акыркы айда томограмма өткөндөн кийин бул жерден гипофиздин шишиги табылган. Ошол диагноз менен бизге операцияга жатты. Кече бир күн болду операция болгонуна. Операция жакшы өттү буюрса. Эми бүгүнкү состояниясы дурус, кыймылдары баары жакшы, колдоруңузду көрсөтөңүз. Көздүн көрүнүшү өзү айтышы боюнча деле жакшы болуп калды. Мындай диагноз менен, гипофиздин шишиги менен өз убагында операция кылып дарыланбаса, көздүн көрүшү начарлап, бара-бара көз көрбөй калганга чейин жеткирет. Андан тышкары организмдеги гормондордун дагы составын бузуусун дагы алып келиши мүмкүн. Кызым башына кист алдырдык. Башына опухол да пайда болуп калган, опухолун алдырдык. Кызым Кудайга шүгүр жакшы сүйлөп, басып калды. Мурун талмага сыяктуу болуп, ай сайын кармап калат эле. Жыгылып калат эле, жыгылып өзүн билбей калат эле. Ушундай кыйналат эле да аябай. Бу жерге келгенден бери Кудайга шүгүр жакшы, кызым жакшы болуп калды. Мен ыраазымын да. Бу жердеги врачтар менен, мисалы үчүн Төлөн Кочкорович менен талант бизде эме кылды да, операция кылып, эме кылды. Бу жердеги врачтардын бүт баары жакшы экен. Нейрохирургия бөлүмү улуттук госпиталдын составына кирет. Бизде 35 койка бар, жылына 800дөн операциялар болуп турат. Бизде ошол баш мээнин жана жүлүндүн ар кандай оорулары боюнча операциялар жасалат.